Мындан мурда бир нече күн мурда же ай өтүп кетти, ушул сиз деген бүгүнкү күндө жанагы 2 жыл мурда өз кызматын тапшырган, мамлекеттик кызматын тапшырган бажынын биринчи орун басары Матраимов жөнүндө жеке пикириңизди айттыңыз эле. Бул жерде кара пиар жүрүп атат ал кишиге. Бул жерде коррупциянын караны көрүнбөйт деп. Ушул боюнча кичине бир аз түшүнүксүз болуп калды. Мындай болуп атат да. Мен кара пиар деген максат айтканым маңызы мындай. Туруп эле бир кишини душман камалсы деген уран бул туура эмес. Башыбыздан өткөн. 1937-38 жылдары коммунисттик партия башкарган мезгилде Сталинди жана башкаларды силер ушу репрессия кылдыңар деп куугунтук кылып бүгүнкү күнгө чейин тепкилеп атышат да. Бирок ал мезгил заман болчу, башка болчу. Ошондой болсо да, ошол мезгилде эл жыйналып туруп, мына паланча камалсын деген бир ушу тарыхыбызда болгон да. Анан 21-кылымда туруп алып эле эч кандай соттун чечими жок, тергөөчүнүн токтому жок эле бул камалсын деген талап менимче бул бирөө жасалма болгон да. Анан мына азыр Кытайда бир чоң көйгөй көтөрүлүп, чоң проблема болуп атпайбы, жанагы коронавирус дегенчи. Мен башка нерсени ойлоп атам. Эгерде эми Кытай эли аман эсен болсун, тезирээк бүтүрсүн муну, ушул чоң көйгөйнү. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстан 70% Кытайдан келген товарларды биз Россия менен Казакстанга жиберип атабыз. Биз ошо менен тиричилик кылып атабыз. Эми ойлоп көрөлү, эгерде ушул жанагы изоляция процесси болуп калса, чек аралар жабылып, товарлар келбей калса, ошондо Дордой, Мадина, Кара Суу базары эмне иш кылат да. Демек ал жерде ондогон миңдеген адам бар да. Ар биринин үй бүлөсү бар. Эмне болот, кандай болот, мен аны куркуп турам да, себеби биз бюджетке түшпөсө деле элибиздин чөнтөктөргө түшкөн акчадан құр калып атабыз да. Ошондуктан биз биринчиден жанагы жамандоо процесс башталганда там бажы кызматы ушундай бар экен, тигиндей бар экен. Бирок бир нерсени байкасаңыздар, мен өзүм бажы кызматынын полковнигимин. Бажы кызматынын жетекчиси болгон элем. Өз ыктыярым менен 1998-жылы тапшырган элем да. Системаны жакшы билем. Ал жерде коррупция жок деп айта албайм, бар. Бирок коррупциянын өзгөчөлүгү бар. Ал коррупция эки баштуу. Бир жагынан ишкер, экинчи жагынан бажы кызматкер. Эгер ишкер аталган товардын көлөмүнө жашырам десе, анда акча менен чечет да. Эгер аталган товардын ассортиментин башкача кылам десе, жашырам десе, анда сүйлөшүү жол менен. Эгерде ишкер товарды так жазып, так маалымат берсе, анда эч ким андан акча сурабайт да. Ал анда кийин налог төлөй баштайт, башка нерсе болот. Ошондуктан бул жерде процесс эки тараптуу, экөөнүн ортосунда ынтымак болбосо, аны эч ким милдеттүү кылбайт, мажбур кылбайт да. Мен ойлоп атам, биз тереңирээк ойлонушубуз керек. Эгерде биз экономикабызды өнүктүрүп, завод, фабрикаларды иштетсек, анда ушул процесстерди жоготсок болот. Ага чейин эми көз жумгула деп айта албайм, азайтыш керек аны. Бирок биринчи кезекте биз ишкерлерге шарт түзүп берсек, келгиле аларды салыктан бошотсок, анда алар жашырган аракеттер азаят да. Мен ойлоп атам, бул терең маселе, муну ойлонуш керек. Анан бир адамды кайсы бир топ келип туруп сен кылмышкер деп кыйкырган мен түшүнбөйм, кабыл албайм, туура эмес. Себеби бүгүн Матраимовду айтса, эртең Масалиевге айтат, бүрсүңү Мадумаровго, андан кийин Жээнбековго деп айтат камалсын деп, андай болбош керек да, камалсын деп. Жоопко тартылсын десе, изилдеп чыккыла десе, ал туура болот. Анан камалсын деп ар түрдүү саясатчылар кошулган, бул мен билбейм, бул жакшылыктын белгиси эмес да. Жоопко тартылсын, коррупция проблема көтөрүлсүн, жакшы маселе, абдан жакшы. Мен да кошулуп атам. Бирок жеке адамды соттун чечими болбоюнча күнөөкөр деп айтпаш керек да. Күнөөсү болушу мүмкүн деп тергөө жүргүзөт да. Аны далилдеп туруп сотко бергенде соттун чечими менен ал конституцияда так жазылган. Ошо күнөөлүү деп табылат да. Ким болбосо да ошондой болуш керек. Мисалы үчүн азыр камакта Атамбаев, Сапар Исаковдор турат, аларды күнөөкөр деп айта албайбыз биз. Соттун чечими чыккандан кийин айтабыз. Азыр алардын кылган иш аракетинде кылмыштын белгилери бар деп аларга күнөө коюп атат. Ал сот чечет карап туруп. Күнөөсү барбы же жокпу? Болгондо да экинчи сот айткандан кийин уже күчүнө кирет. Ал эми жогорку сот кийин же макул болот, же каршы болот да. Биз мыйзам талаасынан чыкпашыбыз керек. Мыйзам талаасынан болуш керек, албетте. Анан дагы бир нерсе айткым келип атат. Мына коомчулук сындап атабыз мурунку президенттерди баарын тең эле. Акаев, Бакиев, Атамбаев, ушундай акмактар сотко аралашкан деп урушуп атпайбы? Ошол эле заматта биз азыр талап кылып атабыз. Жээнбеков, сен сотко айтпайсыңбы, муну бошотсун, тигине бошотсун деп. Кызыктуу болуп атат да, биз президент сотко аралашпасын деп атабыз, эч ким. Бирок ошол эле замат президентке айтып атабыз, сен муну бошоткун депчи.
талап кылып атабыз. Бул бир аз кыйынчык түшүнүктүгүн белгиси да. Мен ойлоп атам, бул бир жагынан сотко ишеним жоктугунун белгиси. Кантип кылыш керек? Кантип сотту биз чет өлкөдөн алып келе албайбыз, Америкадан алып келебиз. Өзүбүздүн балдарыбыз, кыздарыбыз да. Демек, аң сезимде кыйшык ойлор бар да. Ошого соттун табигаты ушундай, эки киши чырдашса бирөө уткузат да. Ошондуктан муну эске алышыбыз керек. Экинчиден, биз президентти эч качан өзүнүн милдетине кирбеген иш аракеттерди милдеттүү кылбашыбыз керек да. Себеби эң чоң бул биринчиден ката кетириши мүмкүн, экинчиден эң чоң көйгөй бул ал президентке жагып калышы мүмкүн да. Анда биз кийин өкүнөбүз да.